Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 3 апрелде Баткен облусунун Баткен районундагы Карабулак айылында Каса Миң долбоорунун алкагында жогорку вольттуу электр мамычасынын пайдаланууна капсула салуу аземине катышты. Мамлекет башчысы аталган долбоордун өлкө үчүн өзгөчө мааниге ээ экендигин жана бул долбоорду ишке ашырууда Кыргыз Республикасы үчүн пайдасы экспорттук мүмкүнчүлүктү жогорулатаарын, жаңы кубаттуулуктарды куруу үчүн инвестицияларды тартууга шарт түзөрүн баса белгиледи. Садыр Жапаров көлөмдүү чоң иштер аткарылгандыгына карабастан алдыда көп милдеттер тургандыгын айтат. Бул долбоорду ишке ашыруудагы Кыргыз Республикасы үчүн пайдасы экспорттук мүмкүнчүлүктү жогорулатат, жаңы кубаттуулуктарды куруу үчүн инвестицияларды тартууга шарт түзөт. Бул долбоордун маселелерин чечүү үчүн бир топ жумуштар аткарылды. Атап айтканда, катышуучу өлкөлөрдүн ортосундагы негизги документтер иштелип чыгып, аларга кол коюлду. Эл аралык тендерлер өткөрүлүп, подрядчылар аныкталды. Курулуш объектилеринин деталдуу долбоорлорго иштери аяктады. Мамыларды орнотуу үчүн жер тилкелерин бөлүп берүү маселелерин Баткен облусунда чечилди. Жакынкы аралыкта Ош шаарында, Ош жана Жалал Абад облустарында ушул сыяктуу иш-чаралар аяктайт. Уюштуруучулук мүнөздөгү бир топ маселелер чечилди. Албетте дагы көптөгөн маселелерди чечишибиз керек. Координацияланган аракеттерибиздин, алдыга коюлган милдеттерди чечүүгө умтулуубуздун жана туруктуулугубуздун натыйжасында долбоор өз убагында ийгиликтүү аяктайт деп ишенем. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын бардык мамлекеттик органдарын Каса Миң долбоорунун маанисине көңүл бурууга чакырам жана курулуш учурундагы көйгөйлүү маселелерди өз убагында чечүү үчүн натыйжалуу чараларды көрүүнү суранам. Кредиттик ресурстарды бергендиги үчүн Дүйнөлүк банкка, Европа инвестициялык банкына жана Ислам өнүктүрүү банкына терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Белгилей кетүүчү жагдай, бул долбоордун алкагында Кыргыз Республикасы тарабынан кабыл алынган каржылык милдеттенмелер сатыкка чыгарылган электр энергиясынын эсебинен толугу менен жабылат, өлкөнүн мамлекеттик бюджетине жүк келтирбейт. Урматтуу мекендештер, кадырлуу коноктор, энергетика биздин мезгилде коомдун жашоосуна терең таасирин тийгизип жатат. Ал ар бир республиканын экономикасынын негизи болуп саналат жана калктын социалдык жашоо шарттарын аныктайт. Бул факт экономиканын керектөөлөрүн жана калктын электр энергиясына болгон муктаждыгын толук канааттандыруу үчүн жаңы кестерди, электр чубалгыларын, көмөк чордондорду куруунун зарылдыгын жаратууда. Кыргызстандын гидроэнергетикалык дараметин өнүктүрүү жана республиканын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылган электр чубалгыларын куруу республиканын энергетикалык өнүгүү программасынын негизги стратегиясы. Бүгүнкү күндө энергетикалык коопсуздук жана энергетикалык майнаптуулук эң актуалдуу курч маселелердин бири болуп калды. Каса Миң долбоорун ишке ашырууну баштоодон сырткары, азыркы учурда Камбар-Ата 2 кесинин экинчи агрегатын ишке киргизүү, жогорку нарын кес каскатын куруу, Токтогул, Үч Коргон жана Ат башы кестерин модернизациялоо боюнча долбоорлор ишке ашырыла баштады. Бул долбоорлорду аяктоо Каса Миң долбоорунун алкагында электр энергиясын жеткирүү боюнча милдеттенмелерди толугу менен аткарууга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын бардык жарандарын электр энергиясы менен камсыздоого мүмкүндүк берет. Урматтуу катышуучулар, бүгүн биз үчүн майрам. Анткени биз Каса Миң долбоорундагы объектилердин курулушун баштап жатабыз. Эмесе бул долбоор республикабыздын өнүгүшү жана гүлдөп өсүшү үчүн узак жылдар бою кызмат кыла берсин. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Садыр Жапаров Карабулак айылындагы Каса Миң долбоору алкагында электр өткөрүүчү жогорку вольттуу мамычанын пайдаланууна капсула салды жана бул долбоор Кыргызстандын өнүгүшү жана гүлдөп өсүшү үчүн узак жылдар бою кызмат кыла берүүсүн каалады. Президент ошондой эле аталган долбоорго ак батасын берген жергиликтүү тургундар жана аксакалдар менен баарлашып, жергиликтүү эле долбоор ишке ашып, бүткүл өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошсо деген тилектерин билдиришти. Буюрса Баткенге особый статусту беребиз. Өзгөчө статус менен Баткенди калтырабыз. Өзүңүз көзөмөлгө алам дегенсиз. Алуу там көзөмөлдө, баардык көзөмөлдө. Бул да көзөмөлдө, статусуңар да көзөмөлдө, чек арада көзөмөлдө, баары көзөмөлдө. Чек
элага кызмат кыла көрүңүз. Кудай буйрса мына Эл тынч болот, Кудай кааласа. Өзбекстан менен аяктап калдык. Бүтүн түздөр Өзбекстан менен Эми сүйүндүк. Тажикстан менен дагы чечишип алабыз. Чечсеңиздер. Тынчтык жолу менен, сүйлөшүүлөр жолу менен чечебиз. Рахмат чоң.